Ош шаарынын мэри болуп 47 жаштагы Талайбек Сарыбашев шайланды. Мэрлик кызматка жалгыз талапкер болгон Сарыбашевга Ош шаардык кеңешинин 45 депутатынын 44 депутаты колдоп добушун берди. Бир гана депутат каршы добушун берди. Жараксыз бюллетендер чыккан жок. Ош шаардын мурунку мэри Айтмамат Кадырбаев башка кызматка кеткендигине байланыштуу анын ордуна өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү талапкер болуп көпчүлүк коалиция тарабынан көрсөтүлгөн. Бүгүн мэрликке талапкер болгон Талайбек Сарыбашев Ош шаарын өнүктүрүүгө багытталган программасы менен тааныштырды. Орто жана чакан бизнес чөйрөсү, жана жеңил өмүр жай кайраштыруучу өмүр жай жана туризм тармактары кирет. Эзектен бери Ош шаары орто жана чакан бизнес өкүлдөрүнө чордон болуп келген. Дээрлик ар бир үйдүн алдында кичине навайкана, ашкана, устакана же дүкөн болгон. Бул тармак бүгүнкү күндө дагы элди жумуш менен камсыз кылуучу жана шаар казынасына олуттуу киреш алып келген эң маанилүү тармак. Мэрликке талапкер болуп өзүнүн программасын тааныштырган Талайбек Сарыбашев Ош шаарынын 2 жыл аралыгында сезилерлик өнүктүрүү долбоору бар экендигин айтты. Мындан тышкары шаарды өнүктүрүүдө базар экономикасынан баштап туризм жана ишкердүүлүктү колдоо, инвесторлорду тартуу менен шаардын бир топ көйгөйлүү маселелерин чечүүгө болоорун да белгилеп өттү. Сиздер колдоп шайлап берсеңиздер, деталдуу пландарды жана конкреттүү долбоорлорду иштеп чыгып, сиздер менен чогуу Ош шаарыбыздын бардык тараптан өнүктүрүү болгон күч аракеттерди жумшайбыз жана ушул элибиздин, шаарыбыздын кызыкчылыгы үчүн шаардын тургундары бүгүнкү күндө өзгөрүүнү күтүп атат. Ушу шаарыбыз оң болсо экен, жакшылыктар келсин экен. Ар бир жетекти келе жатканда талап да, үмүт да ошондой дайым колдоп силер шайлап берсеңиздер, шаардын кызыкчылыгы үчүн таза, ак, калыс, адилеттүү болуп иштеп бергенге Кудай буйрса. Сессияда атандашы жок талапкерге ар бир фракция лидерлери өздөрүнүн шаарды өнүктүрүүгө карата сунуш пикирлерин билдирип, каалоо тилектерин айтты. Биздин фракция, биз сизди колдойбуз. Ишиңизге ийгилик болсун. Ушу шаарыбызды ушу таза жүз менен элдин көзүн карап жакшы иштеп бересиз деп ишенебиз. Талайбек Масылбекович мен Лачинда инсан катары тааныган баарыбыздын жетекчиликтери Атасынан жаман сөзі жоқ. Мен мына өзім жоғарыда айттым, инсан катары тааныган. Ушул шаардык кеңеште көпчүлүгү жаш депутаттар турат да. Ушул депутаттарды өстүрүү боюнча бирге иш албасаңыз жакшы болот эле. Мекеме ишканалардагы ушул жарандарыбызды кабыл алуудагы молдоксо мамилелерди, бир тараптуу мамилелерди чек койсоңуз. Жаңы шайланган мэрдин Ош шаарынын экономикалык абалы, өнүктүрүү жолу тууралуу айткан таасирдүү ойлору көпчүлүк депутаттардын купулуна толду. Ошондой эле шаардык казынадагы көмөскө каражаттарды ачыкка чыгаруу, бала бакча, мектеп тартыштыгын чечүү менен билим берүүнүн деңгээлин өнүктүрүү башкы максаты катары белгиледи. Эми бүгүнкү шайлоолордун өзгөчөлүгү ошол кандидат даярданып келгендиги көрүндү. Эмнеге дегенде ошол депутаттар 20 мүнөт сөз бербедиби программасын айткан. Ошол программасын уккан биз үчүн да өкмөт уюмдар үчүн дагы аябай зарыл болчу. Ошон үчүн мен келгем. Программасын айтуусунда көп эле ошол Ош шаарындагы муктаждыктар камтылган экен. Ол ошол бюджетти көтөрөбүз деген сөз берди. Ошону менен бирге ошол жанагы майып балдардын бала бакчасын боюнча сөздөр айтылды. Азыркы учурда бизде шаарда бүт тармактарда көйгөй жок деп айта албайм, бар. Азыркы жаңы шайланган мэрдин программасы абдан жакты. Эң керектүү, актуалдуу маселелерди мен мындай убадасын берип атат да, бирок ошол ар бир программаны айтып атканда ынандырып айтып атат. Ошол жагы мага жакты. Буюрса биргелешип иштейбиз. Көптөгөн маселе бар. Шаар оңолуш керек, өсүш керек. Чындыгында элдин ишеничин актай турган бир мэр болгон турат да. Талапкердин платформасы тааныштырылган соң шайлоо процесси башталды. Добуш берүүнүн жүрүшүн атайын түзүлгөн комиссиялык топ карап турду. Ар бир депутат өз добушун жашыруун берди. Жыйынтыгында Талайбек Сарыбашев депутаттардын 99% добушун алды.
Ош шаардык кеңешиндеги көпчүлүк коалицияга КСДПк, Бир-бол жана Мекеним Кыргызстан фракциялары кирген. Кыргызстан өнүгүү жана Республика ата журт партиялары оппозицияда. Ага карабай мамлекеттик кызматтардагы тажрыйбасы мол. Иш билги Таалайбек Сарыбашевди колдошту. Таалайбек Насырбековичке бүгүн шаардык кеңеш тарабынан, шаардын эли тарабынан өтө чоң ишенич көргөзүлдү. Мен ойлойм, Оштун тарыхында болбосо керек 44 депутат 45тен колдоп берүү деген. Азыр кутуктап айтып атканда дагы өзүнө айтып өтүп кеттик бул сөздү. Сиз өтө чоң ишеничке ээ болдуңуз. Кудайым күч кубат берсин, ден соолук берсин. Эл үчүн, журт үчүн иштеңиз депчи. Эми элдин журттун күтө турганы эмне? Ушул социалдык программаларга көбүрөөк көңүл бөлсө. Шайлоо ачык турду, демократиялык принциптер сакталды толугу менен. Депутаттар ар ким өз оюн ачык айтты. Мисалы биздин өзүбүздүн фракция жана өзүбүз мындай ээн эркин ачык айкын шайладык. Мыйзам чегинде өттү, баары жакшы. Жаңы болгон мэрдин платформасын уктук буга чейин. Ар бир менен мэр өзү жеке да жолугушууларды өткөрдү. Ар бир шаардык кеңештин депутаттары менен буга чейин сүйлөшүп, анан кийин ошонун негизинде бардык эле шаардын депутаттары платформаларын, мындай алдыга койгон максаттарын жактырышып, бир көргөндө мунун сөздөрүнөн эле жактырышып, аябай колдойбуз деп жапатырмак бардыгы чогуу эле ушундай бир чечимге келдик да. Ош шаарынын жаңы мэри Таалайбек Сарыбашев 47 жашта. Ал буга чейин өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп келген. Ал эмгек жолун темир устачылыктан баштаган. Сарыбашев Таалайбек Насырбекович 1971 жылы Алай районунун Гүлчү айылында туулган. Жогорку билимдүү. 2008 жылы Ош мамлекеттик юридикалык институтунун юриспруденция адистигин аяктаган. 1989-1991 жылдары Советтик армиянын катарында кызмат өтөгөн. 1989 жылы Алай районундагы автобазада слесарь болуп иштеген. 1991-2008 жылдары сатуучу, базардын директору, жеке ишканада эсепчи кызматын аркалаган. 2008 жылы Алай райондук кеңешинин депутаты, 2012-2015 жылдары Алай райондук администрациясынын башчысы. 2015 жылдан баштап өкмөттүн Ош облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү болуп эмгектенип келген. Бул мен үчүн чоң жоопкерчилик болуп атат. Мындай башкача айтканда бир добуштан колдоп беришти. Бул биринчиден Ош шаардык кеңешинин депутаттардын ушул мага болгон үмүтү деп ойлоп атам. Элдин кызыкчылыгы үчүн, Ош шаарыбыздын кызыкчылыгы үчүн ушул социалдык, экономикалык, маданий өсүшүнөн үмүт кылып, ушул бир добуштан үмүт кылып шайлап беришти. Мына элибиз, Ош шаарыбыздын эли бүгүнкү күндө күтүп атат. Ушу ар бир келген шаар башчысынан кандай өзгөрүү, ушул экономикалык жактан, маданий жактан ушул кандай өнүгүү өсөт деген ойдо болуп атат. Аларга суроолор жаралып атса керек деп ойлойм. Кудай буйруса, мына мен өз тажрыйбамды ушул Ош шаарынын кызыкчылыгы үчүн ушу бардык тармактарда ушу элибиз үчүн, шаардын өзгөрүшү үчүн мына ак, таза, калыс, адилеттүү иштеп беребиз, аракет кылабыз. Мен анализдеп чыктым. Ош шаарынын негизги бюджети мына 1 миллиардка жетпеген 986 миллион сом акча экен да. Мына мен ушул депутаттар менен ар бир мына көпчүлүк фракция менен, азчылык фракция менен жолукканда дагы ушул суроолор депутаттар тарабынан да болду да. Эми буну бизде болгон ушул мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып атайын мамлекеттик органдар бар. Алар менен биргеликте мына иликтөөлөрдү жүргүзүп, ушу бюджетти Кудай буйруса, бюджетти көбөйтүүнүн ишинде аракет кылабыз. Ал үчүн биз өзүбүз таза, ак иштеп берсек, ошолорго туура талап койсок, ар бир ишканалар боюнча туура хронометраждарды жүргүзсөк, Кудай буйруса бюджетти көтөрсө болот. Ушунун үстүндө иш алып барабыз. Бул менин эмес, элдин дагы талабы ушул болуп атат бүгүнкү күндө. Чуусу жок, талапкерге жакшы баа берүү менен өткөн мэрди шайлоо ачык айкын өткөндүгүн көпчүлүк байкоочулар да билдирди. Ош шаардык кеңешинин шайлоосу бардыгы мыйзам ченемде өттү. Шаардык кеңешинин депутаттары бул шайлоодо баягы өзүнүн биримдикте, ынтымакта экендигин көрсөтүштү. Негизинен бүт байкоочулар тарабынан шайлоонун процесси көзөмөлгө алынып турганда эч бир мыйзам бузуу же бир ашыкча аракеттерди көргөн жокпуз. Ош шаарындагы коомчулук өкүлдөрү да Таалайбек Сарыбашевдин талапкерлигин баштан эле колдоп, шаарды өнүктүрүп кете ала турган татыктуу мэр деп эсептеген. Таалайбек Насырбекович Сарыбашев келечектүү
жалпы елдің көз алдында өзінің жасаған іштері менен елдің көзүнө көрүнүп, елдің таразасына түшүп, ел башчы, журт башчы болуп калган азамат мырзаларыбыздын бири бүгүнкү ушул мэрдик ээрге минишин жалпы бардыгыбыз муну кубануу менен кабыл алууга милдеттүүбүз. Себеби жакшыны жакшы дегенде гана шаарыбыз, мамлекетибиз өсүп өнүгөт. Кыргызстандын түштүк борбору эсептелген Ош шаары стратегиялык мааниге ээ. Жаңы шайланган мэр Таалайбек Сарыбашев да каланы өнүктүрүүгө багытталган улуттук кадамдарды жасаарын билдирип, чоң убадаларды берди.